Тарел Керимбекович, мен сизге да суроом. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2-3 күн мурда Баткен областындагы көмүр мафиясыны биздин урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич бүт баарыга бөгөт койду да. Баткен областында оор жүк ташуучу машиналардан канча штраф түштү? Урматтуу депутаттар, министрдин убактын үнөмдөп Анда экинчи ирет суроо. макул, анда мен кийин даярданып туруңуз, анда Тилек Кыдырмаевич ушул айтылган маселелер боюнча көзөмөлдөп эртерээк аракет кылыш керек да. Баткен боюнча айта кетейин, 574 миң сом айып пул салынып да. 574 миң сом, 574 миң сом салынып. Тилек Кыдырмаевич, мен айтып коеюнбу? Бул Баткен областы боюнча былтыркыга салыштырмалуу, былтыры ошол мыйзам бузуучулар 114 техника аныкталган болсо, быйылкы күнгө мына 8 айга 463 машина, 463 протокол жазылган. А былтыр суммасын караганда 1.499 миң былтыркы 8 айлыкка штраф салынган болсо, быйылкы жылы 2.824 миң сом штрафка. Бардык жерде биз республика боюнча күчөтүлдү көзөмөл. Ошол баягы былтыркыга караганда Тилек Кыдырмаевич айткандай, мына 8 айга 8.408 миң болчу болсо, а быйылкыга 33.292 миң. 408%ке биз быйылкы иш алып барууда жыйынтыктар чыкты, пайыз менен эсептегенде. Бул Тарел Керимбекович, бул абдан аз да. Мен эми Баткен областын жакшы билем. Күндө бир 200-300дөн машиналар өтөт да, оор жүк ташуучу. Анан ошо Баткен областынын жетекчисини тез аранын ичинде алмаштырыңыздар. 20 жылдан бери ошол жерде отурат. Мен аны жакшы билем, эми айтпай эле коеюн. Тез аранын ичинде алмаштырып, бир жашыраак иштей турган чечкиндүү патриот жигиттерди койбосоңуздар, жолдорубуз талкаланып кетет. Талкаланып атат жолдор азырчы. Мен жакында элдер менен жолугушуп өткөрүп келдим, шайлоочулар менен мен көрдүм да. Ушу мен сунушумда тез аранын ичинде алмаштырыңыздар. Анан Тилек Кыдырмаевич, могу Баткен районундагы Бозадыр айылындагы автожол 12 километр титулдуу тизмеге кирип 4 айдан бери токтоп калыптыр да. Бул эмне себептен токтоп калды? Баткен районунда Бозадыр айылы. Сиз жана эски направлениени айтып атсаңыз керек, Айдаркен Баткен жолу да. Жо, мен эски направление айтып. Эски направление ал жерде 12 километр титулга кирген, азыркы учурда 4 километри бүткөрүлдү. Жалпы азыр биз мындай деп атабыз да, титулдук тизмеге каралган акча толук кандуу болбогондуктан казыналык милдеттенмелер аркылуу. Казыналык милдеттенме өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар экен, жумуш жасагандайын анан төлөнөт экен да. А титул боюнча кирген бөлүгү толук кандуу бүткөрүлөт. Ошол Айдаркен шаарынан Баткен районуна, Кадамжай менен Баткен районуна баягы Соктун үстүнөн өтө турган Сай Таян автожолу да. Бул альтернативный жол. Азыр грунтовый иштер башталдыбы? Сай Таян жолу бул негизи мурунтан эле проезд бар азырчы. Анан Баткен областында 50ге жакын объект башталган да, бул 2-3 жылдан беричи. Анан баардыгы эле толук кандуу бүтпөгөндүктөн быйыл биз жанагы күч органдары менен да кеңешип эң приоритеттүү кайсы жолдор деп 20 жолду бекиткенбиз, ошо четинен бүткөрөлү депчи. Ошол жумуштар бүткөндөн кийин толук эмес бүткөн жумуштарды улантабыз. Могу Сай Таян автожолунан эртерээк бүтүрүш керек да. Сох бул анклав болуп атпайбы? Эми мамлекетибизде тынччылык эле болсун. Былтыркы каргашалуу кандуу окуяда Тажикстан Республикасы менен жабылып калды го, өзүңүздөр билесиздер да. Ушундай жолдордон аракет кылып, жок дегенде грунтовый жолдорду жасап чоңойтуп койсок жакшы болот эле. Келечекте асфальт кылсаңыздар.